Зынанын тышкы көрүнүшүнө дагы ички көрүнүшүнө бирөөгө дагы жакындап кала деген тышкы көрүнүш деген ал өбүшүп кучакташтык, ал эми ички дегени ал биротоло баягы шарият ишиге барышлык. Булар зына болуп эсептелет. Аллах субхана таала ар бирөөбүздүн күнөөбүздү кечирип, bunday нерседен алыс кылсын. Урматтуу менин бир туугандарым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде бир адам келип туруп пайгамбарыбызга айткан: "Ey Аллахнын уруксат бериңиз, мен паланчы менен ошентип жатайын, зына кылайын" деген учурда угуп турган сахабалар ачууланып бардыгы ордудан тура калды. Бирок пайгамбарыбыз ушунчалык даанышмандуулук менен, мээримдүүлүк менен бардыгын отургузуп туруп, ошол жигитке айтты: "Сенин дагы бир тууган эжең менен бирөө ошентип зына кылышын каалайсыңбы?" "Жок." "Тайэжең мененчи?" "Жок." "Апаң мененчи?" "Жок." "Аны мененчи?" "Жок." "Муну мененчи?" "Жок." Демек, сен сурап аткан, сен бара тургандагы бирөөдүн эжеси, бирөөдүн апасы, бирөөнүн карындашы. Ошондуктан өзүңө жек көргөндө аларга дагы жек көргүн деген. Мына ошондуктан урматтуу тууган, бул бир жылы мен медресени жаңы бүтүп аткан учурда буяка араптардан келген. Анан мен ага котормочу болуп туруп, бул студенттерге алып бардым. Сонун баянды берди. Бергенден кийин анын акырында бирөөсү зына туурасын айтып берсинчи деди. Дегенден кийин мен ал арапка айтпай эле өзүнчө эле билесиң да арам нерсе койгула десек, жок, анан араптын өзүнөн уккусу келди. Өзүнүн оозунан. Өзүнүн оозунан уккусу келди. Ал эмне дейт экен депчи. Балким ошонуко таасирлүү болдубу. Анан ошонун ал дагы менен сурап алды. Эмне дейт? Которуп бер аманат депчи. Анан мен айттым: "Есалунка ан зина." Алар сизден зына туурасында сурап атат. "Ахбирин анхум." Аларга ошо зына туурасында кабар бериңиз десем, жанагы араб башыны жерге салып алып, көз жашын толтура туруп өтө капаланды. Капаланып туруп анан айттым: "Көрдүңбү, жөн кой" десе, "Муну да капа кылдыңар эми" деп болсо, анан карап туруп анан ошол өтө каттуу жооп берди. Жооп бергенде айтты: "Азина карыз." Бул карыз деди, зыначы. Анан мен түшүнмөдүм, кандайча карыз десем, айтат: "Кодум эле бирөөдөн 1000 сом алып атасыңбы карызга? Аны төлөшүң керекпи? Мына ошондой эле бирөөдүн кызы менен зына кылып атасыңбы? Бул карыз. Эртең сенин дагы кызың менен бирөө ошондой зына кылыш керек. Бирөөнүн карындашың мененби? Эртең дагы сенин карындашың менен бирөө ушундай зына кылыш керек. Бул карыз. Ошону дагы ойлоп койгула" деди. Айткандан кийин баардыгы баягы суроо берген баланы жек көрүп калчу. "Сурабай эле койбойсуңбу, ушул сага керек беле" депчи. Мына ошондуктан чынында эле урматтуу тууган, сурабай койгон менен баары бир өтө жаман нерсе. Мындай нерседен Аллах таала өзү сактасын, Аллах таала өзү куткарсын. Баардыгы урматтуу тууган, мына Рамазандын урматына, Рамазанда өзүбүздү бир канча тарбияладык. Ушуну менен иншалла кийинки Рамазанга чейин Аллах таала өзү сак саламат жеткирген болсун.